Kredit aldырып алып дагы төлөбөй атат. Кредит алдырып алганыбыз ал өзүнчө ичарасы эмебиз болчу. Ичара эмес мынакей. Өсүп келаткан жаңы балдарга ушундай тарбия бере турган болсо, ал балдар кандай тарбия болот ушу кичинекей чагынан эле. Милициялар чалды мага, чыгып кетиңиз эже, сиз эч кандай эмеңиз жок депчиси Ирсалиева Эльвира Кеңешбековна баарыбызга аябай жаман кысым көргөзүп келет. Буга чейин да мага кысым көргөзүп, менден акча талап кылып, эгер кредит алып бербесең сени жумуштан кетирем деген сыяктуу эле айтканда, баягы башка бирөө алып берем деп атат, анда ордуңа ошол келет деп. Кредитти алып бергем, 1 айдын ичинде төгөм деген. Кредитимди да төкпөй, мына азыркыга чейин өзүм төгүп келип атам. 5 сентябрда 2022 жылы жаңы группа ачканбыз. Ага ата-энелерим деле күбө, эмне деген сонун жүгүрүп салым кошуп ушу группаны чогулап ачканбыз. Ачкандан кийин менден дагы ошо 25 000 сом акча сураган, бирок карызга бериптир, менин кызымдын контрагын төккөнгө деп. Ошол кезде чынында эле акчам жок болчу, акчам жок десем эле анда мага башка бирөө берем деди. Назима деген келин берем деп атат деп айткан. Деп эле калгам. Кийин ошо мени кетирип туруп, ордуна ошону алды. Мен ойлойм, ошол келинден акча алып балким мени кетирип койду депчи. Андан тышкары бул 1-3 баланы ата-энеси таштап кеткен үчүн мага ызы-чуу салып, мени журнал менен бетке чаап, тытмалап, сабап, анан жумуштан жөн эле себепсиз кетирген да. 83 статьянын 5-6 пунктунун А бөлүмү менен кетирген. Ал жакта жумушун жүйөлүү себептер менен калтырган, жана жумушун так аткара албайт, жана 3 сааттан ашык прогулка кылып кеткен деген күнөөлөрдү койгон. Бирок эч кандай мен жумушка бир да жолу келбей койгон күнүм болгон эмес. Коллектив күбө, жумушумду убагында так аткарчумун, жана ошондой эле району чакырганынан мен 1,5 сааттык убакытка гана барып келгем. Району эми бизди үстүбүздөн карап аткандан кийин районуго биз башыбызды ийишибиз керек. Ошондо мага ушундай жалган жалаларды жапкан. Эми соттон, мынакей областтык соттон мага чечим чыкты. Чечим чыгып, жумуш ордума кайра восстановить этти. Мынакей чечимим дагы бар. 24 менен мени жумуш ордуңа барып отургунуң деген. Мен келбей койсом дагы, анда дагы меники туура эмес болуп калат экен. Келип отурсам, мынакей сен угалбай эле тургансың го, өлүп баратат го, мого өлүп бараткансың, эмне келдиң? Чыгып кет азыр. Чыгып кетпесең азыр мен сени милициялар чакырып туруп чыгарам деп мага аябай жаман сөздөрдү айтып, ушундай коллективди мага туура эмес көз карашта каратып, видеого тарткыла мунун баскан турган деп. Милициялар чалды мага, чыгып кетиңиз эже, сиз эч кандай эмеңиз жок, сиз бияка отурганга болбойт, аныңыз 7 күндөн кийин күчүнө кирет деп. Бирок облус соттуку сразу эле күчүнө кирет экен. Ошону да милициялар ошентип 7 күндөн кийин келгиле, үйүңөргө барып отургула деп айткандан адвокатым болбой алып турду. Ушул жакта участковый да чакырды, опер группаны чакырам деп да коркутту. Эми коллективге мунун баскан турганын тарткыла деп. Биз негизи өзүбүз коллектив үйдөн чайпай, нан пан алып келип бияктан чайпай ичебиз. Мен столовойго киргенге да чектеп, бүгүн вообще мен столовойго кирген жокмун. Ачкалы эртеден кечке жүрүшүм керек болду да, аргасыз. Балдардын тамактарын деле азыр текшерип карап көрүңүз, продуктулары жок. Эптеп эле бирдеме жасатып берип атат, эти жок тамактар жасатып берип атат. Рациондо негизи болуш керек. Аябай баарыбызга эле кысым көргөзөт. Баягы карганын көзүн карга чукпайт дейби, ушундай сыяктуу иши кылса баары эле унчук алган жок. Мынакей могу садиктин артында жер бар, садикке бөлүнгөн. Ал жерди дагы 18ге чыга элек кызына бөлдүртүп алып, кыздарга жер берилет деп уккан эмесмин. Кызына бөлдүртүп алып туруп, ошол жерди дагы сатып ийди. Бул да незаконно. Айылдын жаштары арызданып жүрүшкөн. 11 гектар жерди алып алып суб арендага берип жүрөт депчи. Иши кылса тааныштар болсо эле азыркы заманда боло берет экен да, адамдын укугун тебелеп, басмырлап, басынта берсе болот экен. Даже менин коллективим жанымдагы нянька мени Айнура эже, өзүмдүн эле кошунам болот. Ушундай ал дагы аябай жаман отношение кылып атат мага. Жана ошондой эле мени улам видеого тартып, мени байкабайт атат деп атат окшойт, бирок мени видеого тартып атат. Анын баарын ошо жетекчибиз видеого тарткыла деп ушундай көргөзмө берген үчүн мен ар бир баскан турганым баарын видеого тартып, ушундай мени кысымга алып атышат да, мындайча айткандачы.
ошо ошонун баарын ошо жогорку жакка жеткирип койсоңуздар дейм да. Ушундай өз үйүнө барып отуруп алгандай эле аябай жаман жөн эле кысым көргөзүп атат да. Милицияларга чейин келди, мынакей милициялар дагы ал тарапта болуп бияка чейин келип чыгып кетиңиз дегенге чейин барды. Чоң рахмат. Октябрь айыл өкмөтүнүн Үч Кайнар айылындагы Ынтымак бала бакчасынын тарбиячысымын мен, Алматаева Рахат. Саламатсызбы? Сизби заведующий? Менин атым Рыскелди эжекеси. Сиздин коллагыңызда иштегендер арызданып, анан ошол тууралуу тактайын деп келдим. Менин атым Рыскелди, таза. Мен азыр больничныйдамын. Эмеде больничныйда да 2 күнгө суранып кеткем. Азыр жумушта эмессизби? Азыр жумушта эмесмин. Мен просто азыр бир кагаздарым эле. Жо негизичи ушундай болуп атабы? Ушундай болуп атат. Биздин негизи иштерибиз бардык жактан текшерилип, Ак Суу райондук сотунан дагы чечилип, анан облус сотко барылып, облус соттон да чечип, эми Бишкекке сотко арыз жазып. Талашкандар эмне болуп атат? Талашканыбыз бул өзүнчө ич-чара иштерибиз. Өз араларында мындай коллектив арасындабы? Жок, коллектив арасында эмес, негизи бул ушул Алматаева Рахат чыкылды. Силерде ушунун үстүнөн ушул Алматаева Рахаттын айынан ошондой болот. Сизде ошо жумушта көп болбойт деп атат да? Жумушта болгон үчүн иш болуп атат да, жумушта болбосо кандайча иш болот? Жумушта болгон үчүн иштер жүрүп атат да. Өткөндө эле Ак Суу райондук семинар өттүк, андан кийин областтык семинар өттүк. А жумушта болбосо ал иштер кайдан өтөт? Монун баары кайдан жасалат, анын баары? Дагы бир нерсе, садиктин артынан жер бөлүп алып, анан сатып ийиптир кыздар. Садиктин артынан жер бөлүп алган жерим жок. Ал өзүмдүн огородумдагы ашык участканы өзүмдүн айыл өкмөттөн бөлүнгөн илгертеден бери 20 жылдан төлөнүп жүргөн налогунун негизи документ боюнча 30 сотуй. Азыр элдин баарыныкы ошондой. Анан ар жакта ашык 13 сотуйду өзүмдүн огородуман 20 жылдан бери налогун төлөп жүргөн. Ошону өзүмдүн кызыма чыгарып алдым. Ал эч кимдин акысы жок анткени. Макул, бул азыр ушул чакыртып, ушу коллектив арасындагы, мисалы үчүн силер детсат да, азыр балдар силерден тарбия алат дегендечи, анан ушул тарбиячылар ушундай болуп атса, балдар кандай тарбия алат деген оюм да. Биз буга чейин ошо мен көп жерде текшерилдим. Губернаторго чейин жазды, арыз Алматаева районуга жазды, прокуратурага жазды, аягында сотко жазды. Соттон талашкандар эмне болуп атат ошо? Талашканыбызды биз өзүбүз сот бүткөндөн кийин анан өзүбүз жооп алат да өзү. Жо мен азыр чечимим менен келдим, бирок ошентсе да болбойм, кысым көргөзүп. Жокта эмеси бар турбайбы? Постановление болгондо деген бул чечим биздики, бул сот 23-үндө саат 3-кү 1:30 болду да. Ошондо эле кечке чейин чыгарды да. Сот бүттү. Бүткөндөн кийин бул кагазды деген мен бүгүн азыр облус сотко барып ошо 2 күн жумуштарым менен суранып кеткем. Облус сотко барып кагазда толук чечимин алайын, тияка кассацияга Бишкекке жазайын десем, 7 күндүн ичинде даяр болот. 7 күндүн ичинде бермекпиз, биз өзүбүз почтадан кетиребиз. Общий делону Ак Сууга почтадан кетиребиз. Силерге ар бирөөңөргө өзүнчө кетиребиз. Могул эле постановление копиясы жарабайт белеби? Жок, Алматаева Рахаттын бул постановлениясы, бул чечими, муну деген Ак Сууга, облус сот Ак Сууга кетиргенден кийин, документтин баарын кетиргенден кийин, анан Ак Суунун сот аткаруучулары менен келип анан кириш керек экен. Бул сот бийлик да өзү негизи. Ошо бийлигин билип атам. Чечим чыгарып бергенден кийин. Чечимдин бир барагы эле чыкты да, общий түрүндө барактар жок болуп атат да. Менде да жок. Менде дагы адвокатым менен Алматаева Рахат ошо эртеси күнү эле сот күчүнө кирди деп келди. Келип Алматаева Рахат келип отуруптур. Анан мен участковойду чакырдым. Участковой чакырсам адвокатына чалды. Адвокаты келди дагы. Ошондо биз соттун чечимине ишенбейбиз, Жок, ишенбей деген жерим жок. Ишенем. Просто тетиги өйдөгү соттун баары чечим чыккандан кийин анан бул азыр облус сот чыгарып бергенден кийин уже иштей бергенге болот да бул. Иштей бергенге азыр деген бул кагаз келелик да мага. Бул Алматаева Рахат мурун убактылуу иштеген да. Убактылуу иштегенге кайра убактылуу сотко берип, убактылуу иштеп, убактылуу ордумду дегенге жок да. Бул Алматаева Рахат октябрдын 3-үндө бошоп кеткен. Андан кийин ордуна башка келген. Ал башка келген 3 ай иштеди дагы, жанагы эме мөөнөт менен. Деп
биз испытательный срок менен 3 ай келди дагы ал бирөтөлө бекилген. Ал мен азыр Алматаеваны соттун чечими менен аны бияка алып келип, аны кайра кетиргенде нактызычу болбойбу садикте. Эмесе кредит алдырып алып дагы төлөбөй атат. Кредит алдырып алганыбыз ал өзүнчө ичарасы эмебиз болчу. Ичара эмес мынакей, бир айда болбосо чыгарам деп туруп алдырткан. Мынакей могу трудовой книжкага да незаконный эле статья менен кетирген да. Мен атым Рыскелди, таза Кыргыз каналы. Бала бакчасына келдик. Биякта ошо коллектив ортолорунда бирибизге кысым болуп атат. Ортодо такыр иштегенге болбой калды. Уже соттошуп, прокуратура болуп, биринен карыз алдырып, биринин кредитин жаппай ушунчалык ызы чуу болуп кеткен экен биякта. Уже эгерде ушундай тарбиячылар, ушундай өсүп келаткан жаңы балдарга ушундай тарбия бере турган болсо, ал балдар кандай тарбия болот, ушу кичинекей чагынан эле ушундай пикир келишпестиктер болуп, коллектив арасында бөлүнүп алып, бирине бири ушундай нааразы болуп, уруш талаш болуп аткан болсо, урматтуу ушу Ак Суу районунун районосу же министерство образованиябы өзүңүздөр ушака жиберип, бир өзүңөрдүн өкүлчүлүгүңөрдү ушактарда чечип беришиңиздерди суранабыз. Эми кантсе дагы бул бала бакча иштеш керек да, башка жерлерде бала бакча жетишпей атат. Карагачы, жашынакай бала бакча турат дагы, ичиндеги коллективдин арасындагы ошо ынтымак жок себептен ошолорду өзүңөр бир көзөмөлдөп, бир ынтымакка салып, бир чечип берсеңиздер.